артыңыздан бир сауап барбай турган мынандай балдар. Ошон үчүн алхамдулилла, Алла Таала берген ыймандуу урпакты Алладан сурайлы. Зурриятан таййиба, пайгамбарлар сураган. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба. Иннака самиуд дуа. Закария алейхиссалам, Закария пайгамбар сураганда Алла Таала Яхья пайгамбарды берип атпайбы? Яхья деген баланы берип атат. Эмне деген улуу пайгамбар. Ага чейин Закария пайгамбар эмне деп дуа кылды? Робби хабли мин ладунка зуррия таййиба. О Роббум, мага тартула, ырылогу. Эмне? Өзүңдүн алдыңдан зурриятын таййиба, жөн эле урпак сурай бербе. Жөн эле бала бер, жөн эле кыз бер деп сурай бербе. Таза, пакиза, ыймандуу. Бир сөз менен айтканда, ошондойду сураш керек. Бул Кур'ан бизге таалим берип атат. Пайгамбарлар кантип сураган, Алла субханаху ва таала Кур'анда бизге айтып берет. Ыймандуу аял сурайды. Өзүмдүн карегин. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн важ'ална лилмуттакина имама. О Роббум, бизге ушундай аялдарды, ушундай урпактарды, балдарды бер. Көзүмдүн кареги болгон. Аалымдар айтышат, көзүмдүн кареги кандай десе, алардын Аллага баш ийип атканын көрүп рахаттанайын. Тазалыгын көрүп, ибадаткөйлүгүн көрүп, аманаткөйлүгүн көрүп, кичпейилдигин, уяттуулугун көрүп, намазкандыгын көрүп, орозо туткан, зикир, Кур'ан окуган, элдин пайдасына жарагандар көрүп, мен көзүм рахаттансын. Ушундай аял бер, ушундай бала бер. Алла субханаху ва тааладан сураган бактылуулук бул. Кимге ыймандуу аял берилсе, зикир кылган тил берилсе, шүгүр кылган жүрөк берилсе, Аллахтын өкүмүн аткарган дене берилсе, дүнүйө ахиреттин жакшылыктары бардыгы берилди деген. Өзүнүн абийирин сактаган, күйөөсүнүн малын исрап кылбаган аял берилсе, өзүнүн абийирин сактаган, зынага, башка эркектер менен алабанды мындай жаман неме кылбаган аял. Жок. Өзүнүн күйөөсүнө нике, алхамдулилла, мага аалам ушу күйөөм деген. Мына менин бактым, мына бейишим, мына менин барым ушу дей турган аял. Алла Таала барыбызга ыймандуу урпак берсин, ыймандуу аял берсин, адал мал берсин. Алла Таалага баш ийгенге жардам бере турган жана чыныгы дос берсин. Таква досту сурайды Алладан. Кур'анда Алла Таала айтат: Ал-ахилла, достор дейт. Йаума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Эртең кыямат күнү бири-бирине булар душмандар дейт. Достордун бардыгы кыямат күнү бири-бирине душман чыгат экен. Тек гана Кудайдан корккондордон башка. Күнөөдөн сактанган, Кудайдан корккондордон башка. Бардыгы бири-бири менен душман болот. Ким Алладан коркуп жашоосунда таква болсо, жүрөгүндө таква болсо, мына ушулар чыныгы дос. Сен чыныгы досуң ушул. Эгерде ушундай дос анын сөзү Алланы эстете турган, амалы ахиретти эстете турган эгерде дос таап алсаң, колдон чыгарбай карма дейт. Сөзү Алланы эстете турган, амалы болсо ахиретти эстете турган, кылган иштери. Ушундай дос тапсаң, кокус чыгып калса, буйруп калган болсо, аны кадырлап, алтындай кылып сактап кал да. Ошон үчүн ар кимди эле дос кыла бербеш керек. Айткан сен дос тутканда жакшынакай кара. Просто сен айт мага, сенин досуң ким, сен ким экенсиң, мен айтам дейт. Адам баласы өзүнүн досунун дининде болот. Аля дини халили. Al-mar
ala dini halili. Dosunun dininde olur. Dос ne dese kıla öğret. Dostluktan geçe almaydı. Günah kılganға тура келсе kılıp kete öğret. Dostluktan geçe almaydı. Allah Teala bazı tevfik versin. Ötkönkü sabahta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi ulu osiyatlar özüne kamtıgan. Altın ereceleri de özünde kamtıgan. İbni Abbas, Peygamberimizin avasının balası, oşoğa jeke aytılgаны менен bunun manisi, maksatı bütkül ümmet. Ошол жерде айтты эле. İhfadillah yahfadka. Allah'ın dinin sakta. Allah'ın çeklerin, buyrukların, hükümlerin, tıyuların sakta. Aytılgan эле, hukukların sakta. Allah'ın hukuku var. Allah'ın hakkısı var. Allah'ın hakkısını sakta. Çeklerin sakta. Buyrukların sakta. Tıyuların sakta. Allah seni saktayıp dedi. Allah bulardı kanç saktayız? Başıyıp, moyun sunup, atkarıp, kılgıla degenlerdi atkarıp, kılba kıla degenden saktanıp, uşlardı saktayız. Peygamberimiz aytıyor, ihfadillah, Allah'ın sakta. Manisi kanday? Allah'ın hudud, hukuk, avamir, navahi. Allah Teala'nın akıs, hukukları. Allah'ın çekleri, Allah'ın buyrukları, Allah Teala'nın tıyuları sakta. Kantip? Başı. Kıl dep buyruktu verdi, atkarıp. Kılva degenden tıyılıp. Andan uzak bolup özü saktan. Ушинтип сактай турган, сактай дегенбизде Аллахтын динин. Анан не болот жыйынтыкта? Яхфад. Алла Таала сени сактайт. Алла Таала сени сактайт дегендин мааниси эки нерседе. Алла Таала динingди сактайт сени. Алла Таала дүнүйөңдү сактайт сени. Так. Дүнүйөңдү сактайт деген эмне? Ден соолугуңду, акыл эсиңди, ман парасатыңды, mal mülküngdü. Dünyada yaşap atkan aviringdi. Bunalar da Allah subhanahu wa ta'ala saktaydı. Uşlar da Allah Teala'm saktaydı. Allah'ın dinini saktasan, Allah seni saktaydı. Sen neyini saktaydı eken? Diningdi dağı buzuludan Allah subhanahu wa ta'ala mal mülküngdü dağı aviringdi dağı bardın Allah subhanahu wa ta'ala Manaki üy bülö bala çakаңды da saktay. Sen Allah'ın dinini sakta, Allah senin üy bülö bala çakаңды saktay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. İhfadillah buyruk, yahfadika. Söz Allah Teala saktay. Söz saktay. Sen Allah'ın dinini sakta, senin kadam olsun. Allah Teala seni saktay. Senin bala çakаңды saktay, mal mülkünü saktay. Ден соолугуңду сактайт, авириңди, акылыңды сактайт. Геп жок. Экинчиси Аллахны сакта, Аллах сени сактайт дегени диниңди сактайт, иманыңды сактайт. Бул негизги нерсе. Аллахнын динин сактасаң, жараткан Аллах субханаху ва таала сени диниңди, иманыңды бардык адашкан бузукулардан, gümöndörдөн, aram kalolordan, aram kıyaldardan tirүү кезинде dünyada da saktayt. Allah subhanahu wa ta'ala senin diningdi, imanыңды ölüp atkan uçurugunda da saktayt. Jana Allah subhanahu wa ta'ala toluk imanda senin canın alat deydi. Егерде sen Allah Teala'nın dinini saktasan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından mınanday sakta olarsan kamsızdalar. Şunun için bu hadisten biz savağa ala turgan nerse? Tuğanlar gelinizler. Her birimiz erkek, ayal, bay, kembagal ayrıma yok. Müslüman ile olsak ne oldu? Peygamberimiz aytıptır. İhfadillah yahfadka. Allah Teala'nın hukuklarını sakta, buyrukların, tıyuların, hudud, çeklerin sakta, kantip,
баш ийип, моюн сунуп, кыл дегенди кылып, тыйганынан Алла Таала тыйгандан андан сактан. Ошентсек Алла сактайт экен бизди, динибизди да, дүйнөбүздү да. Бу дүйнөдө Алла субханаху ва таала мал мүлкүңдү, бала чакаңды, акыл эсиң, абийириңди Алла субханаху ва таала сактайт. Дүйнөнү, экинчи диниңди да сактайт, ыйманыңды да сактайт. Өзгөчө мынакей кайсы нерселерден? Адашуудан, арам күнөөлөрдөн, өлүм учурунда, субханалла, жашоо кезинде дагы, өлүм учурунда да диниңди, ыйманыңды Аллахым сактап, мынандай кылат. Сактоочуларды Алла Таала мактаган. Алланын динин сактоочуларга бейиш. Ва узлифатил джаннату лил муттакин гайра баид. Таква адамдарга бейиш жакынатылат, узак эмес. Хада ма туадуна ликулли аввабин хафид. Булчу силерге убадан кылынган. Бул силерге убада кылынган ликулли аввабин хафид. Ар бир авваб деп коет, жүрөгүндө кайра-кайра Алла Таалага кайтуучуну айтат. Хафид деп коет, Алла субханаху ва тааланын динин сактоочуларга. Ошолорго мынакей бейиш. Жакын кылынат, узак кылынбайт. Ман хашияр рахман бил гайб ва жа би калбин муниб. Ким мээримдүү Алла Тааладан көрбөстөн туруп андан корксо, гайыптан. Жана жүрөк алып келсе, муниб Алла Таалага кайра-кайра кайта турган жүрөк алып келсе. Жүрөгүндө талап бар. Жараткан Алладан качпай, Аллага жакындай турган жүрөк алып келсе. Ошондойлорго удхулуха бисалам айтат экен, киргиле бейишке амандык менен. Далика йаумул хулуд. Бул түбөлүктүү күн. Бейишке кирген түбөлүктүү, дозокко кирген түбөлүктүү. Лахум ма яшауна фиха. Алар эмне кааласа бейиште бардыгы бар. Валадайна мазид. Жана Алла айтат, биздин алдыбызда ашыкчасы менен бар. Эмне каалаганыңыз берди, бардыгы бар. Жана бизде дагы мындан ашыкчасы эмне десе, Алла Тааланын дидары дейт. Бейиш Алланын нематы. Алла Таала өзүнүн ушундай сүйгөн бенделери үчүн, таза бенделери үчүн, оңолгон бенделери үчүн түбөлүктүү бейишти даярдап койгон. Ичинде ушундай нематтар бар, эч бир көз көргөн эмес, ал тууралуу кулак уккан эмес, анын кыялы даже жүрөккө келген эмес. Hadis Kuduside Allah Taala aytat, "A'adattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Men salih bendelerime beyişte ушундай нематтарды, жакшылыктарды, сыйлыктарды, белектерди, даражаларды, ийгиликтерди ушундай даярдап койгонмун дейт. Эч бир аларды көргөн эмес, бир да көз көргөн эмес. Biz bolжолду айтып атабыз, бейиште мындай бар, тигиндей бар. Все равно андан башка. Андан да улуу, андан да чырайлуу, андан да кооз. Эч бир аны кулак уккан эмес. YouTube'дан көз көргөн эмес. Түштө уктап, кыялданып, адам мечтат этет кыялдан. Жүрөккө да келген эмес дейт. Бирок кимге даярдаптыр? Ким бу дүйнөдө оңолуунун аркасына түшсө, оңолуунун артынан түшсө. Пайгамбарыбыз бүткүл адамзатты оңдош үчүн жиберилген. Экинчиси Алла Таала ахиретте баарыбызды кечирсин. Ата-энелерибизди кечирсин. Кемчилдик, ката, жаңылыш, күнөө баарыбызды Алла субханаху ва таала кечирсин. Бейиште Алла Таала өзүн көрүүсүн баарыбызга насип кылсын, амин. Албетте, мына жерде хадисте келип атканы ихфадилла яхфадка. Алланын динин сакта, укугун сакта, Алла сени сактайт деп. Буну айтып коет бизде жаза мин джинсил амал деп коет. Акысы бериле турган ал амалга жараша да. Так, сен сактадыңбы? Сен сакталасың. Сактадыңбы? Сактоо маселеси кетип атат. Сен Алланын динин сактап атасыңбы? Алла сени сактайт. Анын акысы бериле турган сактоо. Шүгүр кылып атасыңбы?
Алла субханала тағала сені қадырлайды. Алланы зикір қылып отырсың, Алла сені зикір қылады, сені естиді деген сөз да. Ушын айтып қойды, әл жаза мин жинсил амал деп қояды. Демек, біреуге сіз жардам берсеңіз, сізге де жардам беріледі. Райым қылсаңыз, сізге де райымдылық қылынады. Кешірсеңіз, сізге де кешірім болады. Ошон үчүн туғандар, көп мынау кек сақташқандар, қасташқандар, одан мен чын жүректен сұраны ішім эле, кечирип коюңуздар бири-бириңиздерди. Алла сиздерди кечирет. Алла кечирет. Эгерде каным себеп дегенде акысы бериле турган ошо амалга жараша деп атабыз. Кечирдиңби? Сен да кечирилесиң. Алла кечирбесе ким бейишке кирет? Биз бири-бирибизди кечирейли, Алла бизди кечирет экен. Биз бири-бирибизди кечирип жашайлы, Алла бизди кечирип турат экен. Biz birbirimize жардам берип жашайлы, Алла бизге жардам берип турат экен. Biz birbirimizin kemçiliklerimizde ayıplarını жашыра билейли. Алла биздин кемчилдик айыптарын жашырып коет. Ман сатара муслиман, сатарахулла фид дуня вал ахира. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын дүния ахиреттин айыбын жашырып койду. Алла субханаху ва таала. Алланы эстейип жашайлы, Алла бизди эстейт. Бирибизге райымды болойлу, Алланын райымы бизге жай. Демек, кандай сиз кылсаңыз, эми тескерисинче угуп калыңыз. Ман дахика духика. Ким күлсөчү шылдыңдаса, ага да шылдыңдырат. Бул жагына карап коюңуз. Ким жардам бербейби? Всё, бир учур келет, буга да жардам берилбейт. Буга да жардам берилбейт. Ошон үчүн ушуну айтып коет, ай жаза мин жинсил амал. Алла Тааланын тарабынан бериле турган акы кылган ишиңе, амалыңа жараша. Ошо окшош кетет деген сөз да. Ошо окшош кетет. Ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит aqdamakum. Эгер силер Алланын динине жардам берсеңер, Алла силерге жардам берет дейт мына. Жардам берип атасыңбы? Сага жардам берет сөзсүз. Дүйнөдө ахирет жардам берет. Жанагы Алла Таала кадамыңарды бекем кылат дейт. Кадамыңарды бекем кылат. Душмандын алдында бекем. Шайтандын азгырыгында оң жака сол жака ал шамалдабайт ал. Түптүз бекем. Сыраты мустаким түз жолго Алла Таала бекем кылып коет. Эгер силер интансурулла янсуркум, эгер Алланын динине силер жардам берсеңер, Алла субханаху ва таала силерге жардам берет. Ва юсаббит aqdamakum, жана кадамыңарды бекемдейт. Ар кандай фитналардан учурунда Алла Таала фитнага аралаштырбай алып кетет. Иманыңызды бекем, ибадатыңызды бекем, адеп ахлагыңызды бекем, ихласыңызды бекем кылган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуага дайыма эрте менен кечинде ушу дуаны кылат эле. Ушуга байланыштуу. Имам Ахмад, Абу Дауд, Имам Насаи, рахимахумулла, бардығы алып берген ушу хадисти. Ибн Умар разуан баласының Абдулладан риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, лам якун Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яда, пайгамбар эч качан таштабайт эле дейт. Мына дуаны окуганды эч качан таштабайт эле дейт. Ятрук яны хаула дуа хайна юмси ва хайна юсбих. Таң атканда жана кечинде. Пайгамбарыбыз ушуну дайыма таң атканда окуйт эле, дайыма кечинде окуйт эле, вообще таштабайт эле. Кайсы дуа экен ал? Мынандай дуа. Аллахумма инни ас'алука al-афия фид дуnya wal akhirah. Аллахумма инни ас'алука al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي деген дуа. Biz дуаны пайгамбарыбыздын бизге берген улуу белеги. Алайлы, жаттайлы, окуйлу, жана ошого амал кылайлы. Саар кеч ушуну окуп турайлы. Бизге бул жерде дүйнөбүздүн да ахиретибиздин бактысы жашырылган. Которуп берейин. Сурай турганы. Я Алла, Аллахумма инни ас'алука al-афия фид дуnya wal akhirah. Ya Allah, dünya ahirette men senin
Afiyat, amandық, сақ саламатшылықты сұрайын. Апат балелерден амандық, оруlardan амандық, бардық жамандықтан, я Алла, құтқаруыңды сұрайым деген ушуну афият деп қояды. Аллахумма, inni as'alukal afwa wal afiya. İkincisinde, ya Allah, men senin geçirim sұрайым. Күнөлөрүмдү geçirip, жана билбей кылып алганыма азаптаба. Geçirim сұрайым сенен. Afwa wal afiya, жана амандыкты сурап атам, сак саламатчылыкты сурап атам, жамандыктан сактооңду сурап атам. Fi dini, dinimde, ve dünyaya, dünyömde, ve ahli, übülömde, ve mali, mal mülkümde. Karаңызчы, не деген керемет. Diningizge, dünyöңүзгө, бала чакаңызга, мал мүлкүңүзгө Алла Тааладан амандык сураңыз. Ya Allah, ушуларга бир апат, бале, кырсык келбесин. Үй-бүлө бала чакама дагы, мал мүлкүмө дагы, апат, кырсык, бале келбесин. Ушулардын бардыгын жамандыктан сактагын деп сурап атасыз. Дүниеме дагы, диниме дагы жамандык келбесин. Мен диниме дагы, жана дүниеме дагы, диниме дагы жамандык келбесин. Аллахумма астур аурати ва амин рауати. Я Алла, менин айыптарымы жашыр. Кемчилдиктерими жашыр. Коркуума амандык бер. Мүмкүн мен дүниеден коркуп атам. Банкрот болуп калам деп, оорудан коркуп атам. Ооруп калам деп, өлүмдөн коркуп атам, өлүп калам деп, залымдан коркуп атам, зулумдук кылып коебу деп. Адам баласында коркунун түрү толтура. Бу дүниенин коркусу эчтеке эмес, Алланын алдындагы, ахиреттеги коркуда. Ошон үчүн мына жердеги айтып атабыз, ва амир раваати, амандык бердим. Раваати, коркуумду ордуна. Я Алла, şu жүрөгүмдөгү корку сезим бар го, алып сал дагы амандык берип кой. Айыптарым үстүн жаап кой. Жашырып кой. Аллахумма астур аурати. Кемчилдик, жаңылыштарым бар, мен жаңылыштарым бар. Жашырып кой деп. Алладан сурап атасыз. Ва амир раваати, жана Алла субхана ва коркуумду ордуна амандык алмаштырып кой. Вахфадни, я Алла, мени сакта, мин байна ядай, алдымдан сакта. Ва мин хальфи, артымдан сакта. Ва ан ямини, оң жагымдан сакта. Ва ан шимали, сол жагымдан сакта. Ва мин фауқи, үстүмдөн сакта. Ва ауду би азаматика ан уктала мин тахти, я Алла, сени улуулугуң менен суранарым. Мени пут алдымдан сакта. Ал не десе, хас жер жутуудан деген сөзгө. Иден жер титирөө, жер жуткан, тарыхта толтура. Жер ачылып барды үмүтүп койгон. Жаап салган кайра. Алдымдан, аркамдан, оң жагымдан, сол жагымдан, үстүмдөн сактагын, я Алла. Бардык жамандыктар, бардык шайтандыктар, бардык душмандыктардан сактагын. Жана сен улуулугуң менен пана тилеймин. Пут алдымдан келе турган жамандыктан дейт. Ал кандай экен? Жер соруп кетти. Жер ачылып, касап деп коет. Мынан туган иншалла жаттап алайлы. Эрте менен бир жолу айтып коебуз. Жакшы маанисине, мазмунга аяратып. Кечинде бир жолу айтабыз. Пайгамбарыбыз буну таштаган эмес дейт. Ушул дуаны пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адам заттын мугалими, бүткүл адам заттын райымы, туура жолго жетелөөчү, бейиштин ачкычын карматуучу. Ушундай улуу зат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуаны таштаган эмес. Пайгамбарыбыздын ар бир дуасынын ичинде жолдомо бар. Кереметтүү жолдомо бар. Кереметтүү жолдомо. Жөнү пайгамбарыбыздын дуасы жөн дуа эмес. Урматтуу мусулман бир тууган. Жакшы угуңуз. Пайгамбарыбыздын дуасыны жөн эле дуа тилек эмес. Ичинде жашоонун жолдомосу бар. Жашоонун жолдомосу бар. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ушуга чейин мынакей бардык ушу сөз
пайгамбарыбыздын насааты Ибн Аббасқа айткан эле, учкашып бараткан. Уулум угуп ал, мен сага айтам, сага сөз пайда бере турган нерсе деп, илим үйрөтүп, насаатын айтып, атасынын дуасын берип, биринчи сүйнөм бүттү, экинчи сүйнөм ихфадилла таджид тужаха. Алланын динин сактагын, дайыма алдыңда Алланын жардамын табасың мына. Алланын колдоосун, Алланын коргоосун, Алланын жардамын дайыма алдыңда табасың дейт. Алланын динин, укугун азыркындай эле сактасаң, демек, алхамдулилля, Алла Тааланын жардамы сиз менен, колдоосу сиз менен, коргоосу сиз менен, туура жолго жолдоосу сиз менен, бардын таба салыңыздар. Демек, Алланын буйруктарын аткаруу, тыйгандан тыйылуу, бардык абалдарда Алла субхана ва таала өзү жардам берет, өзү сактайт, өзү товфик берет. Инна Аллаха ма'алладина тaqaw валладина хум мухсинун. Шек күмөнсүз Алладан коркуп арам нерселерди таштаган жана жакшы иштерди кылган адамдар менен Алла Таала бирге дейт. Алла илими, кудрети менен, колдоосу менен бирге. Азыр Катада рахматуллахи алейхи айткан ушул аяттын тафсиринде: "Маяттакилла якуниллаху ма'аху." Ким арам нерседен сактан, Кудайдан коркуп жүрсө, Алла ал менен бирге дейт. "Ва якунилла", кимге Алла Таала бирге болсо, "Фама'аху фи'ат аллати ла туглаб", ал менен бирге ушундай бир жамаат болот, эч качан жеңилбеген, магълуб болбогон. "Вал харис аллати ла янам", сизге ушундай улуу күч, уктабаган сактоо сиз менен. Алла Таала уктабайт. Сизди корой турган, туура жолго сала турган. Мурунку улуу заттар бири-бирине, мусулман бир туугандар кат жазышчу экен. Асыл заттар, улуу заттар. Ошо катта мындай деп болчу экен да. Аллага мактоо пайгамбарыбызга салаваттан кийин: "Фа ин кана Аллаху маак, фаман тахаф, ва ин кана алейк, фаман таржу." Мындай деп айтышчу экен. Эгер Алла сен менен бирге болсо, анда сен кимден коркосуң өзү? Эгер Алла сен менен бирге болбосо, анда кимден үмүт кыласың? Деген кат жазышчу экен бири-бирине. Мынакей эстетүү, эскертүү, ушундай кылып, машаалла, бири-бирине кат жазышчу экен. Эгер Алла сиз менен бирге болсо, анда кимден коркосуз? Эгер Алла Таала сиз менен бирге болуп, сизге каршы болсо, фа ин кана алейк дейт мынакей. Фаман таржу, анда кимден үмүт кыласыз дейт. Ошон үчүн бул жерде сабак бар. Алла субханаху ва тааладан коркуу керек. Махлуктан эмес. Алладан үмүт кылуу керек. Махлуктан эмес. Коркуу да үмүт Алладан болсун. Коркуу дагы үмүт экөө тең Алладан болсун. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, ахиреттин шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан коркуу, имансыз өлгөндөн коркуу, мунафыктыктан коркуу. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айткан. Ва юзкар анил Хасан, Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтылат экен өзү. Ма хафаху илля муъмин. Яни ма хафаху нифак, нифак боюнча мунафыктык, эки жүздүүлүктү айтат. Эки жүздүүлүктөн момун коркот экен. İmanı var kişi iki yüzlülükten korkut eken. İki yüzlü var o, al iki yüzlülükten korkmaydı eken. Ağa var verdi. Al özü iki yüzden gayetten korksan. İmam Bukhari rahmetullah Sahih Bukhari'nin alıp gelgende. La khaf ma khafahu illa mu'min. İmanı var kişi, manake oşol iki yüzlülükten korkut eken. Ya Kuday saklasın, kokustan iki yüzlük bolup kalbayın. Nepçi münafık bolup kalbayın dep korkup жүрөт экен. İbn Abi Mulayka rahmatullah aleyh bul aytat, men деген tabi'in. Adraktu salasin min as-sahab. 30 sahabаны gördüm deyt. Sahabalardan 30'una jolukkan ekenler. Abu Hanifa 30'du görgөн emес. Abu Hanifa rahmatullah aleyh 4-5'ünü görgөн деп айтылды.
Bu kişi 30 sahabаны gördüm deydi. Her biri münafıklıktan korkutur deydi özünün üstüne. Men münafık emes beken, başka sen münafıksan sen ağa emes, özüne korkuşat ele münafıklıktan deydi. Her kim özünü oylaydı eken adam. Kuday saklasın. Kudayдын алдында münafık bolup kalbayın деп korkup etkende 30 sahaba. Bu da Bukhari'de. Allah subhanahu wa ta'ala birge degende mınday da Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala bardık mahlukları menen birge deydi. Manisi kандай? İlimi menen birge, kudreti menen birge, takvası menen dagı, fasıgı menen dagı, kafırı menen dagı, bardığı menen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilim kudreti birge. Görüsü, uğusu, gözömöldösü, bardığı menenle birge. Anda mындай жакшы иш кылган, Кудайдан корккон, арам нерседен сактангандар менен биргенин кандай өзгөчөлүгү бар анда? Десе, жок, бул маияти хасса деп коет. Өзгөчө бул бирге деген мааниси колдоо, жолдоо, коргоодо бирге деген сөз. Беркилердин бирге дегени бардыгын билип турат, көрүп турат, угуп турат, илим, кудрети менен бирге деген мааниси. Gözömöldöp turuуда бирге дейт. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Ve'lemû ennallâhe ya'lemu mâ fî enfusikum fahdarû ve'lemû ennallâhe gafurun halîm." Bilip koygula tuğandar. Albatta Allah Subhanahu wa Ta'ala sizlerдің жүрөгүңөрдөгү эмне нерсе бар билип турат. Мен жүрөгүмдөгүн Allah билип турат. Сиздин жүрөгүңүздү Allah билип турат. Кайсы ниетте сабакка келдик, кайсы ниетте угуп атабыз, кайсы ниетте сабак өтүп атабыз. Бардын Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benden жашырышыңыз мүмкүн. Кудайдан жашыра албайсыз. Себеп ал жүрөктү жараткандагы жүрөктүн ичин көзөмөлдөчү. Ошон үчүн айтат: "Фахдару." Этият болла. Бияктан коркпола. Жүрөккө жаман ой келип калса, дароо тазалагыла. Дароо аны кетиргиле, Алладан жардам сурагыла. Ya Allah, мен жүрөгүмө жаман ой келип калды. Fahdaru. Ve'lemu cana bilip koygun Allah Teala geçirimdü, halim Allah Teala kötörümdü, yumuşak, tahammül de koyat da. Allah Subhanahu wa Ta'ala tez azaptavay. Allah Teala adamın kılmışına kılmış sıraz azaptasa, oho, çatağandı. Anday kılmaydı. Jazaga sırazı karmavaydı. Егерде Алланың буйругуна каршы чыккан болсоңчу, мүмкүн тооба кылып калар дейткенде. Күнөөсүн кечирип коюн. Тооба кылса кечирип. Allah Subhanahu wa Ta'ala жазага сразу кармай турган болсо онда эч ким жүрбөй калат. Райымдуу Алла Таалам сабырдуу, Алла Таалам көтөрүмдүү. Канча Алланын өкүмүнө каршы чыкса да карап турат экен. Abdullah Tabarani'de rivayet gelir. Ubada ibn Samit radıyallahu anh'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkan. Afdalul iman en ta'lem enne Allaha ma'ak haysuma kunta. Oho, imandın en abzeli sizin bilüğünüz. Allah Teala menen birge qayerde gana bolsam. Şu jakşı işini koyunuz. Qayerde gana bolsanız. Allah menen birge. İlimi, kudreti, koldosu, korgosu, bardın. Tak? Uşunda ola turgan bolsa, uşul en abzeli iman degen eкен. Ötkönкү sabakta ayttık ele, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan ele. Kim üç nerseni kılsa, imandın damın tatat dep. Birincisi, bir Allah'dan başka senin layıklı zat yok dep bilip, жалгыз Allah'a ibadat kılsa. İkincisi, çın жүрөктөн zeketin berse. Üçüncüsü, nafsisin tazalasa. Sahabalar soraşkanda, nafsini kanç tazalayt degen, al manisi kanday degende ne dedi? Bekem işenim, senin bekem işenimi, Allah menen birge depçi. Oşunday olsa, mına oşunun nafsini tazalaganday oşun eken. Adam, jaratkan Allah Taala'nın uğusu, görüsü, ilimi, kudret menen birge dep жүрсе, mına oşu men nafs tazalamadı. Tazkiyatun nafsi oşun aytат dedi. Demek
Алла көзөмөлдөп турганы буйругун аткарайлы, тыйгандан сакталайлы, жана бейкапар болбойлу, кош көңүл болбойлу, жалкоолонбойлу. Алланын буйругун аткарууда арамынан сактанууда. Күчүбүздү сарптайлы. Буга бейкапар болуп калбайлы. Адамдар бүгүнкү күнү эки нерсенин себебинен күнөө кылып атышат. Бүткүл дүйнөдө. Канча бузукулук болуп атат, канча кылмыштуулук болуп атат, канча арам күнөөлөр болуп атат, эки себептен. Бири жахалат, экинчиси гафлат. Жахалат деген надандыктан, билбейт да күнөө экенин билбейт. Ошон үчүн кылып атат да. Күнөө экенин билбейт. Бул арам экенин билбейт, дозок алып бара турган экенин билбегендиктен кылып атат. Экинчиси билет, бирок бейкапар, ошон үчүн кылып атат. Алланы эстебейт. Алладан коркпой бейкапарлыктан. Демек, мусулман адам дуа кылганда кандай кылыш керек экен? Тилибиз сурап атат, мээбиз совсем башка жакта болбосун да. Хотя бы тилибиз менен жүрөгүбүз бир болсун да. Сураган нерсени жүрөк коштоп турсун да. Мен сурап атам, мен айттым деп, мен өзүм кайра сурабайчы. Мындай эмес да, мен сурап коерм, Алла Таала териштирип атат. Андай эмес. Жүрөк менен тил бир болуш керек. Анан кабыл болуусуна бекем ишеним менен, шектенбей, экиленбей, күмөнсүрөбөй. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, "Уд'уллах ва антум муқинун бил ижаба." Силер дуа кылгыла Алла Таалага, кабыл болуусуна бекем ишеним, шектенбестен. Дуа кылганда бекем ишенип дуа кылыш керек экен. Шектенбестен. Кабыл болуусуна якин менен, бекем ишеним. Ва аламу анна Аллах Таала ла ястажибу дуаан мин қалби гафилин лахин. Термизиде айткан. Билип койгула, Алла Таала бейкапар жүрөктөн дуа кабыл кылбайт деген. Ою тияк биякта жүргөн, тил эмне десе башка, жүрөгү башка нерсени согуп аткан, андай жүрөктөн Алла Таала дуаны кабыл кылбайт деген. Салман Фарси разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген: "Инналлаха роббукум, инна роббакум хайюн карим, ястахи мин ибади ида рафа ядайхи илей, айяруддахума сифран хаибатайн." Айя, Алла, равах Абу Дауд ва Тирмизи. Пайгамбарыбыз айтты, силердин робуңар, жаратуучуңар, берешен, уялат турган зат экен. Эмнеден уялат дейт? Пендесинен уялат. Эки колун көтөрсө, ушуну пустой кайтаргандан уялат дейт. Эки колун пенде Алла Таалага көтөрсө, жараткан Алла десе, ошону пустой, сифр, ноль кылып, бактысыз, үмүтсүз кылып туруп кайтаргандан кайтарат. Уялат Алла Таала дейт. Демек пустой кайтарбайт деген сөз. Бирок дуага ишеним керек. Бекем ишеним керек. Менин жамаатым силерге Алланын тарабынан эң иззаттуу. Эмне силер аны өз аркаңарга таштап койдуңарбы? Карама. Иман гана келбейт. Сизге берилгени вама бикум мин ниъматин фа мин Аллах. Сизде кандай гана неъмат болбосун, бул жараткан Алла Тааланын тарабынан берилген, тартууланган, ыролонгон сизге белек. Ошо иман демек бардык иштерде Алла Таалага кайрылуу, бардык кажеттерин Алла Тааладан сурап дуа кылууга, анткени Алла Таала жаратуучу, пенде анын кулу, ошондуктан кул робусуна сөзсүз жалдырап, жалбарып дуа кылыш керек. Анас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ли ас'ала ахадукум раббаху хажатаху куллаха." Пайгамбарыбыз айткан экен. Силердин бирөөңөр өз жаратуучу робусунан бардык кажетин сурасын деген экен. Бардык кажетин сурасын. Хатта яс'ала шис'a нa'лихи идан qata'a. Эгерде бут кийимиңиздин боосу үзүлүп калса, ошону да сураңыз деген экен. Имам Тирмизи келтирет бул хадисти. Мааниси, мусулман адам чоң кажеттерин дагы, кичинекей кажеттерин да Алладан сураш керек экен. Дүйнөнү дагы, ахиретин дагы Алла Тааладан сураш керек экен.
Буга кошумча мындай да деп келет дейт. Ансабид Бунани рахимахулла мурсал экен, бирок хатта ясалаху милх. Аллах тузду да Алла Тааладан сураган. Жада калса туз жараткан Алла, өзүң берүүчүсүн, өзүң жеткирүүчүсүн. Ибн Масуд разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саллаллаху таала мин фадли". Сиздер Алла Тааланын айкөлдөрүн сурагыла. Фа инналлаха юхиб ай юсал. Анткени Алла Таала жакшы көрөт суралынганды. Пендеден сурасаң жаман көрөт. Алла Тааладан сурабай койсоң жаман көрөт. Алла Тааладан Алла суралганды жакшы көрөт дейт, карачы. Алла суралганды жакшы көрөт экен да. Менен гана сурасын, менен эле сурай берсин дейт экен да Алла Таала. Ва афдал ибада интидар аль-фарадж. Ибадаттардын эң абзели күтүү. Эмнени? Ибадаттардын эң абзели кичине проблема болуп атат го, бир аз күтүп туруңуз. Кичине сыноо келди, кайгы келди. Ушулар чечилет. Ушуну күтүп туруп ибадаттардын эң абзели. İnsançı, çıdamsız, insan savırsız, insan şaşma, insan saran. Bu tüpkü jaralуусunda ушундай келет. Буларды жок кылганга Алла субханаху ва таала ушуга каршы менет кылганга дин берип атат. Пайгамбар зүлгү кылып жиберип атат. Айтып атат: "Абдалул ибада интидарul фарадж". Проблеманын чечилүүсүн күтүп туруу ибадаттардын эң абзели. Кандай түшүндүңүз? Проблемаларын чечилүүсүн күтүп туруп. Кетет, азыр мына караңгы, киши күтүп туруп, эле жарык келет, кандай дедиңер? Же келбейби? Точно айтсаңыз. Туура баягыдан бери 1 сааттан бери катыраак кармап койдум окшойт да. Кичине мындай. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Акыйкат. Ал кичине күтүп турайлы, кышта өтөт же өтпөйбү? Туру береби же. Кичине күтүп турайлы. Эми башта проблема бар го. Кетет. O şaytan bize kulak atıyor da, boldu şu menen get desen ki büttü deyip de. Андай emez. Андай emez. Başına gelgen azdan kişide problem var. Kütü. Oşun için Peygamber jönököyle aytpay ele turat. İbadatların en abzeli eken bulçu. Meselenin çeçilüsün Allah Teala'dan kütüp duru, ibadatlarının en abzeli. Kanayçınız. Keremet ha? Ulu ibadat, jönökö ibadat emez. Bunday da ibadatlar emez bu. Afdalul ibada intidarul faraç. Allahu akbar. Allah. Ümitsizlik şeytanda. Şeytan ümitsizlikке çakarat daima. Allah ümitke çakarat. Ümitsizlikten katı eskerti verir. Ya eyyuhellezine amanu la taqnatu bir rahmetillah. Ey imanlılar, Allah'ın rahiminden ümitini tüzbey olasızlar. Çok. Allah'ın rahimi menen bu da kalırsa beyişke girebiz. Allah'ın rahimi menen ırıskılanabız. Allah'ın rahimi menen yaşayız. Oşun için Kur'an'da Ar-Rahman, Ar-Rahim de aytıp koydu. En birinci özünüzü Allah Teala tanıştırır otur. Kardu, azap berүүчү, esepli tez alүүчү деген sıfatlar var da Kur'an'da aytkan yok. Rahimdu, merimdu. Pende ümit menen yaşasın. Allah'dan ümit kılıp yaşasın. Dünyanın baktolduğun, tübölütü ahiretin beyişin ümit kılıp yaşasın pende. Buna Peygamberimizin kanday talimi. Allah Teala suralganды жакшы көрөт, бериш үчүн дейт. Allah. Fallahu Teala yuhibbu an yus'al li yu'tiya. Allah suralganды жакшы көрөт, бериш үчүн. Sizden alış üчүн эмес. Allah beriş için. Allah Teala kudreti kolu açık. Berişen, cömertsa. Tündesi de, gündüzü de Allah Teala'nın berişeni açık. Kazınası keyin açılgan boydan. Bizin ata babalarımız bilmem kança koy jep ketti. Ya, kança degen жүзüm jep ketti, kança nan jep, kança çay içip ketti. Ya. Çoğun atalarımız da aytam da.
Жет атабыз, эмнени гана жеди? Алланыкы түгөнүп калган жок го? Түгөнүп калдыбы? Жок, пенделер жеп атабыз. Алланыкы түгөнбөйдү. Жомарт беришенсиң. Алла жакшы көрөт суралганды бериш үчүн. Бериш үчүн. Ва ягдаб ала ман лам ясалху. Ким сурабаса, ага ачуусу келет. Алла наразы болот экен да сурабасаңчы. Ошон үчүн баарыбыз Алладан сурайбыз. Дүйнөнүн ар бир кичинекей чоң жакшылыгын, ахиреттин ар бир кичинекей чоң жакшылыгын Алладан сурайбыз. Ортомчусуз эле. Бес посредник. Котормочусуз эле. Бирөөнү чакырып келип которуп койчу дебей. Түз эле кайсы тилде сүйлөйсүз? Кыргызчабы? Кыргызча сурайбыз. Дүнганчабы? Дүнганча сурайбыз. Орусчабы? Орусча деле сурай бериңер. Ким кайсы тилди билсе? Армасы. Алла Таала бар тилди түшүнөт. Сөз арабча сурасам түшүнүп, анан башка тилде түшүнбөй турган. Жок. Бул араб элине өзгөчө дин эмес. Бул адам затка берилген дин. Албетте арабча берилди. Arapça manisi, Arapça söz var o. Bu öte çoğun mani, tereң manini kamtıp algandıktan. Allahu Akbar. Al öte ulu, Peygamberimizin tilinden çıkan söz. Meyiştin tili, Kur'an'ın tili. Aga gep çok. Allah Teala elhamdülillah kanday barız, kanday kajet sorasak, bardığın düşünet, bardığın bilet. Tirmizi şerifte gelet, men lem yeselile yagdab aleyh, kim Peygamberimiz aytkan, kim Allah'dan sorabasa Allah'ın açuusu gelet. Бирок мусулман адам дуа кылганда жүрөгүн ойготуп, бекапар кылбай, худурул калб дейт, жүрөктү бар кылып турчу. Кээде бизде ушул жерде отурабыз, сабактачы, бирок канча мынчасы кетти да жайлоого. Бирөө улакка кетти, бирөө футбол ойноп атат азыр. Өзү денеси ушул жерде, рух ушул жерде. Бирок жүрөк менен кыял бар го, кетти ана жерден. Азыр куптандан кийин каяка барыш керек эле. Ал киши футбол ойнош керек. Залга барам. Кетти андан. Бир контейнерине кетти. Башка. Бир окуя айтып берейин. Мына Дубай жакта болгон окшойт да. Имамдын аркасынан куптан намазды окушкан экен, анан имам окуган дейт. 3 рекетпи, 4 рекетпи талаш болуп кетти. Имам дагы уже шектенип калыптыр. 3 окудумбу, 4 окудумбу. Аркасында отургандар деле точно айта албай, кысасы ой ар кимдики ар жакта экен да. Мечитте туруп бардыгы намазда өзүм деп турганы менен бияк жок экен да, мечиттен сырткары экен да. Анан бирөө айтыптыр, эмне дептир? Точно айтайын тут, 3 эле окуду дептир. Далилиң кандай десе, мен 4 дүкөнүм бар дейт. Биринчи рекетте бир дүкөнү отчет, 2-3 дүкөнүн отчеты бүткөндө 4-үнсү жетпей калды дейт. Meniki dalil beken deyt da bunu. Bizdin awalыбыз ыйлай турган. Sahabalar soodada Allah'ını unutpayt ele, biz namazda Allah'ını unutup kalıp atабыз. Çınıgı erkek imandılar soodada, dükönünde, bazarında Allah'ını unutpayt ele. Biz namazga gelip secdede Allah'ını unutup atабыз. Allah'ını esten çıkarıp atабыз. Биздин абалыбыз ыйлай турганбы же сүйүнө турганбы? Мына туган. Баарыбыздын абалыбыз деле. Биз эле кайка чыгып кеттик эле. Тең баарыбыздын эле. Бир кемеде. Бирок эмне үчүн сабак болуп атат? Ушул жакта оңдоюн деп. Эмне үчүн мен айтып атам? Өзүм оңдоюн деп. Ушул нерселерди биз оңдоп, намазды намаздай, шандуу жандуу, Алла Таала каалагандай окуганга аракет кылалы. Канчалык биз намазга берсек, намаз ошончолук атып берет. Эсенетип берет. Намаз бергенде бир нерсе берет. Уяттуулукту берет. Бардык кылмышкерликтен. Всё. Тыюуну берет. Намаз берет. Куранда Алла айткан: "Инна сола танха анил фахшай вал мункар." Намаз тыят деген. Эмнеден? Аберсиздиктен. Бардыгына токтотот. Кылмышкерлик. Günöden bar toktotот.